Мээримдүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштайм. Заңкайган ааламды жаратып, аны бизге баш ийдирип, көптөгөн махлуктардын ичинен акылдуу, ыймандуу, баам парасаттуу кылып жаратып, намаз, орозо, секет, хаж, умра жана башка ибадаттар менен сыйлап, өзүнө гана сыйынууну буйруп табыштап, беш жолуна баарыбызды багыттап, тозок жолунан сактап, акыл, эс, ыйман берген жаратуучубузга чексиз шүгүрлөр болсун. Бардык пайгамбарлардын эң акыркысы, түгөтүүчүсү, эң мыкты көрүнүктүүсү. Бул дүйнөдө мыкты жетекчи, акылман, даанышман, залкар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга адеп ахлак, таалим тарбиянын ак өргөсү, ак ордосу болуп эсептелген пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө илим, билим, жүрүм туруумдун оргуштаган башаты, булагы болуп эсептелген пайгамбарыбыздын сахабаларына жана бүгүнкү сабакты көрүп отургандарга, сабагыбызды эфирге алып чыгып жаткандарга, изибизден басып бизди ээрчип келе жаткан муунга да Аллах Тааланын түгөнгүс мээрими жана тынчтыгы болсун. Арыбаңыздар, туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Ушул орозобуз аркылуу Аллах Таала бизди кыяматта бейишке бизди сыйлап Райян эшигинен киргизсин. Райян эшигинен бизди бейишке киргизе турган деңгээлдеги орозо кылсын биздин тутуп аткан орозобузду. Андыктан бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Рамадан жана тазалык. Тазалык бир канча бөлүккө бөлүнөт. Аймактын тазалыгы, үйдүн тазалыгы, кийимдин тазалыгы, дененин тазалыгы, жүрөктүн тазалыгы, тилдин тазалыгы, тамактын тазалыгы, айтор бүт бардык тазалык. Тазалык эң негизги ролду ойнойт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ат-тахур ат-тухур шатрул иман. Тазалык ал ыймандын эле жарымы. Тазалык болбосо демек анда ыймандын жарымы жок деген түшүнүк да. Мисалы, биз намаз окуй турган болсок, намаз окуй турган ордубуз таза болушу фарз. Намаз окуй турган болсок, намазды окуш үчүн кийип окуй турган кийимибиздин таза болушу шарт. Эң ириде бүт бардык нерсенин ачыкчы болгон өзү тахарат, даарат алуу, ал тазалык деген. Даарат деген ал тазалык деген. Бардык мүчөлөрдү жуу. Даарат ал намаздын ачкычы. Ал эми намаз ал бейиштин ачкычы. Андыктан Хазрат Али даарат алып жатканда кадыресе калчылдап, бир аз титиреп, өң алеттен кетип, өңү бир аз кумсарып, кадыресе жүзүндөгү кызыл кан жоолгонсуп калат эле. Эмнегедир ушунчалык тынчы кетип. Сахабалар бир күн сурашты. Али, бул эмне болгон көрүнүш? Биз дайым көптөн бери байкап жүргөнүбүз, ушу сиз даарат алаарда, даарат алып жатканда кадыресе өзүңүз менен өзүңүз болуп эле өң алеттен кетип, кадыресе
титиреп каласыз, сизди калтырак басат. Ошону өзүңүз байкайсызбы? Ооба, байкайм. Эмнеге мындай болуп атасыз? Анткени мен үчүн даарат алуу өтө чоң ибадат. Сөздү караң. Мен үчүн даарат алуу өтө чоң негизги ибадат. А биз батыраак даарат алып келе калчы дейбиз. Алганда дагы шалпылдатып, сууну өйдөтөмөн, коромжук учуратып, чачыратып, жууп, ушундай бир тартипсиз, сарамжалдуу эмес алабыз да дааратты. А Хазрат Али даарат алуу мен үчүн эбегейсиз чоң негизги ибадат. Сахабалар сурашты, кантип? Менин алган дааратым аркылуу бир аздан кийинки окула турган намазым ачылат. Менин дааратым окуй турган намазымдын ачкычы. А намазым болсо, ал бейиштин ачкычы. Дааратым эле начар болуп калса, анда бир аздан кийинки окула турган намазым кабыл болбойт, ачылбайт. А намазым кабыл болбосо, ачылбаса, демек ал бейишке эч качан ачкыч болуп бере албайт. Негизги фундамент, негизги ибадат, көзгө баса турган, бирден бир мен үчүн олуттуу көрүнгөн ибадат ушул даарат деген. Мындыктан ыйык Рамазан айда дааратка жакшыраак көңүл буруңуздар. Данышмандан даарат жөнүндө мындай бир жакшы кененирээк түшүнүк бериңизчи десе, колуңду суу менен жууардан мурда аны арамдан биротоло оолактатып кой. Арам нерсени кармаба. Оозуңду 3 жолу чайкаардан мурда тилиң менен эч качан богооздонбо, ушак айтпа. Мурдуңду 3 жолу чайкап кагаардан мурда арам нерселерди жыттаба. Субханаллах. Сырткы денеңден мурда биринчи жүрөгүңдү чайкап тазалап жуу. О, машалла, не бир окумуш мыкты сөз айткан. Субханаллах. Ат-тахарату аля маратиб. Даарат 4 баскычтан турат. Биринчи баскыч татхиру az-захир анил ахдас вал анжас вал фадалат. Биринчи баскычы бул бет аратсыздыкты да, балит нерселерди, кир жана башка нерселерди жууп тазалап кетирүү. Ушул бир баканасы, бир бурчу ушул даараттын. Экинчиси татхирул жаварих анил атам вал жараим. Экинчиси денени күнөөдөн тазалайт. Күнөөнү биротоло жууп жок кылат. Денени вирустардан, жугуштуу оорулардан тазалайт. Субханаллах. Даарат алуу өзү адам баласынын денесин күнөөлөрдөн тазалайт. Ишенесизби ушуга? Сиз даарат алдыңыз, бирок ушул мезгилге чейин сиз көңүл бурбай келгенсиз да. Дааратты кебиркилер 1 мүнөттүн ичинде алып коет. 1 мүнөттүн ичинде шалпылдатып жууп алып коет. Анын алган дааратында өзүнө ала турган кандай таасири бар, мен түшүнө бербейм. Ооба, түшүнө бербейм мен. Эмдигичек түшүнбөй келем ошол даарат алгандарга. Болбосо даарат алуу менен инсан күнөөдөн биротоло тазаланып калат, намазга чейин эле. Даарат менен жуулуп кечирилип кала турган күнөөлөр бар. Анан дагы бир күнөө калат, ал бир гана намаз менен тазаланат. Субханаллах. Эми сиздин алган дааратыңыз менен ошол баякы даарат алуу аркылуу жуулган күнөөлөр жуулуп тазаланып атабы? Ошол күнөөлөр тазаланып жуула турган деңгээлге жеткизе даарат алып атасызбы?
Üçüncü burçu daarаттын даражасы. Tathhirul qalb anil akhlaq az-zamima al-madmum. Daarат адам баласынын жүрөгүн жаман ой, бузук ниет, арам ой, кара ниеттиктен тазалап коет. Субханаллах. Карабайсызбы, кандай нерсе, кандай сонун нерсе. Дарат алуу адам баласынын жүрөгүн тазалайт. Чындап эле дарат алганыңда өзүнчө бир башкача болуп, дарат алсаң жеңилдеп, эмнегедир ушундай бир денең, тулку боюң, жүрөгүң тойгонсуп калат го. Курсактын тойгону ал эч нерсе эмес. Адам баласынын жүрөгү тойгондо негедир ааламга батпай кетесиң да. Ушундай бир адам баласына дарат алгандан бир эргүү келет. Эгерде сизде андай жок болсо, бир аракет кылып көрүң. Эң акыркысы, дараттын даражасынын эң жогоркусу бул эмне десе, tathhirul qalb amma sivallah azza wa jalla. Дарат бул ширктен сактайт. Ширктен тазалайт жүрөктү. Субханаллах, кандай сонун ибадатыңыз бар. Дарат, тазалык, жууну, тазалануу, намазга даярдануу. Мына бул биз тазалыктын бир жагын гана сүйлөдүк азыр. Кийимде болгон тазалык бар, мүчөлөрдүн баарында болгон тазалык бар да. Бир мусулман жигит айтат: мен намаз окуш үчүн мечиттин дааратканасына кирдим. Менин жанымда бирөө ойлонуп олтуруптур. Анан ошого көзүм түштү. Мен дароо эле бисмиллахир-рахманир-рахим деп шалпылдатып бат-баттан дарат алдым. Ал мени бир тиктеп жылмайып койду. Анан мен: дарат албайсызбы десем, ооба алам деди. Анан ал мага суроолуу тиктеп: сиз дарат алдыңызбы деди. Ооба. Дараты кантип аласыз деди. Көрдүң го дедим азыр. Көрдүң го, бүт бардык мүчөлөрдү толук жуудум. Болду, ушул. Исламдагы дарат дедим. Дагы тим турбай мактанып. Анан ал мени карап жылмайып унчпай отуруп калды. А мен ага: сиз кандай дарат аласыз десем, мен таптакыр башкача дарат алат экенмин. Кантип? Кантип сүннөттөн сырткары чыгып кетесиз? Пайгамбар көрсөткөн жол-жободон чыгып кетип атасыз башкача дарат алып? Жок. Пайгамбар көрсөткөн ыкма менен, пайгамбар көрсөткөн эреже менен алам. Бирок мен дарат алардан мурда Раббим бул дарат намазымдын ачкычы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дарат алып, тазаланып, арууланууга, тазаланууга ниет кылып бел байладым. Аллахым, колумду 3 жолу жууга аракет кылдым, жууп атам. Бисмилlah. Колум менен байкоостан бир арам нерселерди кармап алсам, арам нерселерге сөймөй менен шилтеп бирөөлөргө далалат кылып койсом, ушул жууп жаткан учурда бүт баардык колумдагы күнөөлөр бүт баарын кечиргин деп баштайм. Анткени пайгамбарыбыз ким дарат алып колун жууса, колу менен жасаган күнөөлөр кечирилет. Оозун жууса, оозундагы бүт баардык богоздонгон, тилденген, ашаткан нерселер бүт баары. Мурдун жууса, бүтүндөй арам нерселер жыттагандын күнөөсү жуулат. Бетин жууса, көзү менен арамга тиктегени, кулагы менен арамды уккандардын бүт баары жуулат. Башына мас тартса, арам нерселерди ойлогондогу күнөөсү жуулат. Эки аягын жууса, бүтүндөй арамга баскандагы, тепкендеги, иши кылып айтор жаман нерселерди жасап койгондогу күнөөлөр бүт баары жуулат.
эң акыркы тамчы тамчылап жатканда анын денесинен тамчы кандай тамып жатса күнөө ошондой тамчылап жок болуп кетет. Ар бир дене мүчөмдү жууп жатканымда Раббим сага чексиз шүгүрлөр болсун. Аллахым сага чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул даарат аркылуу сенден кечирим сурап ыстыгфар айта албасам деле даарат аркылуу күнөөмдү жууп жатканыңа ушунчалык шүгүр айтам, а бир чети уялып атам. Эй Раббим, уялып атам сенден. Колум менен жанаракта арам нерсени жасап койдум эле, бирок даарат алардагы 3 жолу жуушум менен мээримдүүлүгүң, жоомарттыгың, айкөлдүгүң менен мен сенден кечирим сурабасам деле кечирип коюп атасың деп даарат алып бүт күчөктү ушинтип ойлоном деди жанагы жигит. Анан мен канча жылдан бери ушинтип даарат аласыз десем, мен 6 жашымдан бери атам менен апам намазга жыгыткан, намаз үйрөткөн, ошол курагымдан баштап ушинтип даарат алып келем. Ар даарат алган сайын бир сүйүнөм, Аллах Тааладан бир уялам. Ушинтип даарат алам деди. Анан мен ордумдан туруп, мечитке чейин, ушуга чейинки менин алган дааратым бирөөсү дагы дааратка өтпөптүр да деп өзүм үчүн ушунчалык катуу өкүндүм дейт. Момунчалык деңгээлдеги ибадат кылган инсандар бар. Мечитке кирип намаз окуганга чейин эле кээ бирки инсандардын күнөөсү алган даараты менен биротола таптаза болуп калат. Ошондон Хазрат Али мен үчүн даарат өтө олуттуу, өтө орчундуу ибадат деген. Даарат алганы жатканда түрүнүп, даярданып, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштагыла. Даараттын башында бир сүннөтү бар, аягында бир сүннөтү бар. Көпчүлүгү ушул сөздөн бейкапар. Бисмиллах айтпай алынган дааратка өтпөйт. Андыктан дайым Бисмиллахир-рахманир-рахим деп анан 3төн жууа баштагыла. Бардык мүчөлөрдү жууп даарат алып бүткөндөн кийин пайгамбар үйрөткөн: Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ашхаду ан ла илаха иллаллах. Ибадат кылынууга бир Аллахтан башка илахтар жок деп күбөлүк берем. Вахдаху ал мен сыйынып жаткан Аллах, вахдаху жалгыз жеке өзү. Ла шарика лах анын шериги жок. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Дагы Мухаммад пайгамбар Аллахтын элчиси, кулу, бендеси деп күбөлүк берем деген сөз. Андан кийин Аллахумма жаални минат-таввабин. Аллахым мени өзүңө тоба кылып кайрылуучулардан, жалынып жалбаруучулардан кылгын. Ва жаални минал-мутатаххирин. Я Раббим, даарат аркылуу күнөөлөрдөн таптаза болгондордун катарына кошкун деп ушул дуаны айтуу сунна. Ким ушул дуаны айтса, ал даарат алып бүткөн өзүнчө, даарат алып бүткөндө өзүнчө күнөөсү жуулуп тазаланса, бул дуаны айтып бүткөндөн кийин өзүнчө күнөөсү тазаланып, намазга таптаза боюнча барат. Ким ушинтип барып намаз окуса, анын намазы Аллахтын алдында өтө сонун болуп, татынакай, таза, буюмдуу, кийимди аябай тыкандык менен бүктөлүп, эң мыкты орунга коюлган сыяктуу окулган намазыңыз Аллахтын буйругу менен периштелер аны эң сонун нерсеге салып бүктөп алып барып
Алланын алдына тактап коет. Ал кабыл болду деген түшүнүк. Аны менен кыяматта сиздин бешиңиз ачылат. Эгерде кимдин дараты чала болсо, намазы эски кийимди алып туруп, мыжыгып туруп, тетияка ыргытылгандай, анын окуп бүткөн намазын бүктөп, мыжыгып туруп ташталып коюлат. Кыяматта ошол окуган намазыңыз менен Кудай сактасын, Аллах Таала бетиңизге чабат. Ушул окуган намазың, бул эмне мени мыскылдаганыңбы деп бетке чабылат. Качан сиздин алган даратыңыз чала боло турган болсо, намаз ачылбай калат. Ыйык Рамазан айдан алган сиздин бир таасириңиз, бир өзгөрүүңүз, бир сабагыңыз ушул болсун. Дарат деген ибадатка көбүрөөк көңүл буруң, тазалык деген. Анан азыр эми көпчүлүгү мен ооз жаап алгандан кийин тишимди паста менен жуусам болобу, жууш керекпи, жуус эмне болот, ооз ачылып калабы деген эми мисалы суроолор көптөн бери бериле берет да. Дайым жооп айтылып келет. Жок, болбойт. Даам оозго кетип калгандыгы үчүн ал даам тамакка кетип кала турган болсо ооз ачылып калат. Бир чети макрух. Макрух деген Аллахка жагымсыз көрүнүш. Этият болуңуз. Ошол сухур мезгилде саарлык тамагын жеп бүткөндөн кийин эле дароо тишти жууп, кайрадан дарат алып, ибадатка даяр болуп калуу бул ар бир мусулмандын адеби жана сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мутахаллилдер утту, алар ийгиликке жетти, алар эң тазалар деди пайгамбарыбыз. Бул дегени муундарды, бул бөлүктөрүн, салалардын арасын аралаштырып момундай кылып жуу, бул аралаштыруучулар. Тамак жеп бүткөндөн кийин тишти тиш чукуру менен абдан тазалап, түгөтүп, анан тиш щетка менен тазалап жуу өзү сунна. Ушул сүннөт өзү. Айша энебиз айтат. Эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сапардан, көчөдөн үйгө кирип келсе, эшикке кирип туруп, эшиктен үйгө кирип туруп, эшикти жаап, анан жанындагы мисвакты алып, абдан оозун тазалап туруп, анан мени менен келип учурашчу дейт. Анан мага келип жакындап, анан менин чекемден сүйүп, мени менен саламдашып учурашчу. Мисалы, кээ бир адамдардын оозу жыттанып калат. Ал ошол учурунда ооз жаап электен мурда оозун тазалап жуубагандыгы үчүн, тиштерин абдан еттин, тамактын калдыгын тиш чукуру менен тазалабагандыгы үчүн ушинтип жыттанып калат да, анан кээ биркилер иренжип калат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам "Мен акала суман ау басалан фала яқрабанна мусаллана". Пайгамбарыбыз айтты: араңардан кимдир бирөө пиязды, сарымсакты, тагыраагы чеснокту, чийки жеп алса, ал биздин намазканага келип, оозунан буруксуп чыккан жагымсыз жыт менен жамааттагы адамдарды иренжитпей, үйүндө окуй турсун. Ошол жыт абдан биротоло кеткенден кийин анан мечитке келсин деди. Карабайсызбы? Бул жөн гана тамакта, ооба, бул жөн гана жемек. Пиязсыз өзү тамак даамына чыкпайт. Чесноксуз, мисалы, салаттар даамына чыкпайт да. Туурабы? Ал жеш керек. Ал дурус жесе, бирок жегенден кийин оозду тазалап жууш керек да. Эми намазды жамаат менен окуу сүннөт. Муаккада, бул деген важипке жакын амал. Оозу жыттанган инсандардан Аллах Таала намазды жамаат менен окуунун важиптигин жада калса алып коюп атат.
үйүңөрдө окуй тургула, жамааттагы адамдарга зыян бербегиле. Эми ооз ачаарда эптеп чыдап баардык адамдар ушунчалык берилип бата кылып, ооз ачаарда кылынган бата ушунчалык кабыл болот да, ушул Аллах Тааладан бүтпөй жүргөн иштеримди бүтүрүп суранып алайынчы деп ооз ачаарга чейин берилип дуа кылып олтурса, кээ биркилер бир эле нерсени ойлонуп турат да. Качан ооз ачар болот? Бир уртам суу урутап эле эшикке атып чыгып, тамеки менен насын чегүү алардын оюн ээлеп алган да. Башка адамдар үчүн бисмиллах деп ушунчалык моокуму канып, суу ичип, моокуму канып, курма чайнап жеп, Аллахка шүгүр. Пайгамбарыбыз ооз ачкан учурда дуасын айтып, «Захаба ал-зама ва сабата ал-ажру иншааллах». Мына чаңкоо кетти, сооп буйрса үстөкө босток болуп келди, мына бекемделди, меники болду, менин менчигим сооп деп айтчу пайгамбарыбыз. Алар бул дуалардан куржалак. Оозун ачып, бир уртам суу менен ачып, дароо сыртка чыгып, тамекисин буруккурата тартып, насын кайра тилинин алдына таштап, улам тооктун кыгындай кылып түкүрүп, анан моокуму канганда кирип анан жеп калат. Сухурда да ушундай. Элдин баары истигфар менен алек болуп, Аллахым мени кечир, Аллахым үй бүлөмө тынчтык бер, Аллахым ушул өлкөмө тынчтык бер, баардык нерсени сурап атса, ал баягы тамекисин кыпчып алып, чегип, бир отула моокумун кандырып, анан тамак жеп, дагы чегип, анан оозун жаап коет. Караңыз, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам «Иннал малаиката татаазза мимма ятаазза минхун-нас». Адамдар жийиркенген нерседен периштелер да жийиркенип турат. Адамдар жийиркенген нерседен периштелер да жийиркенип турат. Субханаллах. Ошол тамеки чеккендердин жубайларына бали, ошолорго рахмат. Чыдап жашап келе жаткан силерге рахмат, силерден Аллах ыраазы болсун. Улам ушу жакшы мамилеңер менен, мыкты күтүүңөр менен, сый урматыңар менен ушу күйөөңөрдүн тарткан тамекисин чеккен ушу насын ушу таштатып коюу силердин колуңардан келет. Мен айтайын деген нерсе Муса пайгамбар айтып атат. Эгерде кимдир бирөө жеген тамагынын калдыгын, оозунда, колунда калган тамактардын изин жуубастан жатып калып, эрте менен турганда денесине бир оору сыркоону байкап калса, ал өзүнөн башка эч кимди жемелеп урушпасын, бир гана өзүн урушсун деген. Андыктан сухур тамагын жеп бүтөрү менен дароо бир 15-20 мүнөт мурда туруп, дааратты аябай таза алып, тиштерди таза кылып, паста щеткалар менен жууп, колдорду самындап жууп коюш керек, оору жукпаш үчүн. Кудай сактасын. Аллах Таалам баарыбызга тазалык берсин. Ыйык Рамазан айдан алган сабагыбыздын бири бейиштин ачкычы намаз, ал эми намаздын ачкычы болгон даараттан жакшы бир сабак алып, бир толуктаналы. Туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.